Men Maripova Muslima Oş şehrindeki номер 11. Valentina Tereshkova mektebinde okuyum. Biz Keremet oku dolborunun negizinde Rıspay Sulaymanov'tun Çimçiktardın talaşı degendi roldoşturup atkarıp peremiz. Yatçı tordoğu tokoygo tor jaydı. Ağa ala karga, kara karga, tarançı kөгүчкөн сыяктуу канаттуулар түшүп kaldı. Kara karga mıntı aytты. Уңга жемге кызыгып тоорго түшүп калдык. Буга өзүбүз күнөөлүбүз. Эми баарлап аракет кылсак тордон чыгып кетебиз. Баары тең бул акылды туура табышты. Көпкө ойлонуп куштар мындай бүтүмгө келишти. Баары тең жапырт канат күүлөп торду көтөрүп учуп кетишмекти болушту. Айткандай эле бардыгы канаттарын küйлөгөндө торду көтөрүп учуп кетишмекти болушту. Торун көтөрүп учуп бараткан куштар саятчы алардын артынан чуркап жөнөдү. Куштар ан сайын катуулап учуп саятчыга да чуркаганын тездетти. Торго ар түркүн куштар түшкөн. Бирин бири менен чатакташа кетиши мүмкүн. Чатакташып, жакташып учпай калганда тор аларды жерге алып түшүшү мүмкүн деп ойлоду саятчы чуркап баратып. Дал ошондой болду. Куштардын арасында чатак башталды. Биринин сөзүн бири укпай, башаламандык өкүм сүрдү. Кара карга мынтип айтты. Мен болбосом силер көтөрө албайт болчусуңар. Жок, мен силер албайт болчусуңар. Жок, мен дагы бизген көтөрүп жүрдүм. Менин мээнетим чоң. Ошентип чыр чатак жаатташы ырбады. Ары учуп жүрүшүп, канаттары да таалыды. Өздөрү да чарчашты. Ошондо тор аларды жерге алып түшө баштады. Саятчы да жетип келип, түшүп келаткан торду кармап тартып жерге түштү. Ору ордунан чыкканга сүйүндү. Саятчы тордо куштарды карап, таптаанга ылайыктуусун издеди. Бирок алардын арасында андай куш жок эле. Саятчы куштарды бирден алып асманга учуруп жатты. Куштар ага ыраазы болгондой билдиргенде айланып